Саламатсыздарбы, эфирде талкуу программасы. Биз бүгүн Кумтөр маселеси жана ошондой эле Россиядагы мигранттар туурасында кеп кылмакчыбыз. Бул багытта талкуубузга, студиябызга легендарлуу парламенттин депутаты, адам укугунун коргоо комитетинин түзүүчүсү Рамазан Дырылдаев мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы? Рамазан байке, бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Биз сизди мынакей чакырганыбыздын себеби мындай да, Кумтөр иши боюнча 15 чакты мурдагы жана азыркы аткаминерлер, ошондой эле жогорку кеңештин депутаттары, ошондой эле сиз баягыда сөз кылган мурдагы президентибиз Аскар Акаев дагы келип кетти да. Президентибиз деп шүлүк дебейсиз. Эми статус ошо мурдагы президент. Айтыңызчы, негизи бул Кумтөр иши албетте муну ачыктоо, бул боюнча ишти иликтөө бул көп убакытка чейин созулат да. Эл муну колдоп атат. Мынакей бүгүнкү күндө мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков дагы сурак берип чыкты. Ошондой эле Жомарт Оторбаев, мурдагы премьер-министр, ал азыр камакта. Негизи бул суроону бергенин себеби мынакей Аскар Акаев келип кетти Жайдын Саратанында. Эми ал учурда мындай көп деле талкуу болгону менен, бирок сиздин пикириңизди биз уккубуз келди да. Анткени себеби ошол Аскар Акаевдин жанагы алтынды ушундай ташып кеткен деген маалыматты биринчилерден сиз айткансыз биздин студиябыздачы. Анан Аскар Акаев ошол президент болуп турганда легендарлуу парламентте Кумтөр иши боюнча депутаттык комиссияны түзүп башында турганда сиз болчусуз. Эми ушул жерден баштайлы. Мынакей Аскар Акаев келип кетти, ал ошо сурак берди, анан кайра кетти. Муну сиз кандай түшүндүңүз негизи? Мен эми сурак деле бергенине күнөм болуп калды. Себеби анча-мынча КГБга киргизди, анан бир самат деле чыгарып анан жөнөтүп коюшту. Мен ойлоп атам, бул жөн эле бир спектакль болуп калды окшойт. Сурак бергени деле деп. Анткени себеби ал сурак бергенде камалыш керек болчу. Жоопко тартылыш керек болчу. Андай болгон жок да. Аны тайраңдатып, тиги теминге таласка чейин баргызып, кенен кесир тууган уругун көрүп учурашып анан кетип калды. Эч кандай чара көрүлгөн жок. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул жөн эле мындай өзүнчө. Анан тияка барып алып интервью берди. Интервьюсунда бериптир, мен тиги Путиндин жардамы менен барып келдим Кыргызстанга деп, ушундай. Анан эми ошого мен кыжырым келип атат чындыгында. Кандай бул эмне, биз эгемендүү өлкөбүзбү же эгемендисиз эле өлкөбүзбү же баягы эле ойдон жүрөбүзбү деп. Эми биз дегенде сүйүндүк, Кумтөрдү тиги Садыр Жапаров ташыйыптыр, абдан маселени көтөрүп иш коскоп тергеп атканына. Анан жанагы Бөлтүрүк деген жигит да жакшы иштетип атат Кумтөрдү. Ошол эми бул иш оңунан чыккан экен деп чындыгында сүйүнүп, эми ошону байкап карап отурабыз. Анан келип анан жанагынтип тиги Акаевди бияка алып келип тайраңдатып анан кайта жибергенден кийин ошо күнөм болуп калды бизде. Ошол иш аягына чыгабы Кумтөр иши, же болбосо дагы ушинтип созулуп калабы дегенде. Эми жанагы бир топторун камап атат, иш жүргүзүп атат. Эми ал ошого караганда кичине иш жүрүп аткан сыяктуу. Бирок жанагы бу жерде эң күнөөлүү главный Акаевда. Акаев муну кылган. Акаев ошол контракт түздүргөн, жанагы камалган премьер-министрди күчкө салып, бери экинчиси эң эмеси эле жанагы Танаевди камаш керек аны менен кошо. Жанагы кийин 33% анан ошентип төмөндөттүрүп Акаевдин күчү менен кол койгон ошо Танаевда. Ада жооп бериш керек. Ал жөнүндө сөз жок дагы. Же ал тиги Орусияга жашынып алып анан кийин ошо бойдон тиги тийбегеле деп койгонбу. Эмне үчүн аны тийбейт? Биздин таң калган жерлерибиз көп болуп атат азыр Акаев келип кеткенден кийин. Акаев чындыгында жоопко тартылыш керек. Акаев түрмөгө отуруш керек. Бул Кумтөр боюнча. Себеби мен канча жолу интервьюлерде айтып жүрөм. Эгер Кумтөр түзүш дегенде Кыргыз элинде, Кыргыз бүгүнкү кыйналмак эмес да, экономика жагынан. Кумтөр Кыргызстанды бакмак. Мисалы, мен канча жолу айттым, мына тиги Араб өлкө, Сауд Арабия, башка тиги Катар, башка өлкөлөр эмне үчүн тиги бай болуп кенен кесир элин багып атат. Бизде ошондой болмокпуз, эгер Кумтөр элге үчүн иштегенде. Андай болбой, ошонун баарын жанагындай тиги сыска отургузган ким? Акаев да. Ошон үчүн биз бул жагын ичибизде аябай нааразы болуп атабыз. Дегенде сүйүндүк, Садыр Жапаров
ушул ишти көтөрүп кайта чыгып анан жанагындай иш жүргөн. Бирок Акаевдин жанагынтип келип кеткенде биз аябай нааразыбыз бир чекеси, экинчиси күнөм болуп атат бул иш аягына түз чыгабы деген. Аскар Акаевдин ошол келиши анан кийин эми мындай да ошо Путин аркылуу мен келип кеттим дегени дагы бул аброй алып келбейт да, чынбы? Чындыгында алып биз эгемендүү өлкөбүзбү, конце же биз орустун тиги баягы бир облусубузбу? Мына ошону чечип алышыбыз керек болот келечекте. Аскар Акаевич мынакей келди, кетти, бирок деген ошол УКМКда сурак берди. Балким Аскар Акаевич бир маалыматтарды берип, ошол тергөө менен кызматташып, ошон үчүн келип кеттиби? Же бул жөн эле саясат болду дегендер дагы бар да. Анан негизи Аскар Акаевичтин мындай да ал издөөдө жүргөн киши беле өзү? Издөөдө жүргөн киши да. Өздөрү мына өзү биздин мына азыркы бийлик Аскар Акаевди розыскага бердик деп жарыялагандан кийин сүйүндүк да. Сүйүндүк кадимкидей. Ошон үчүн күнөм болуп калды, жанагынтип тайраңдап келип кетиш. Камалыш керек болчу. Ошондо жоопко тартылса, анан ошондо камап атпайбы башкаларын? Мына канча премьер-министрлерди, канча министрлерди, депутатты камабады. Аскар Акаевден эмне, алардан эмне жогору экен? Кандай болсо да Акаев камалыш керек бул иш боюнча, Кумтөр боюнча. Себеби Кумтөрдү менен Кыргызстанды сыска отургузган, мына коррупцияны күчөткөн биринчи ошол президент. Сиз ушу легендарлуу парламентте депутат болуп турганда Кумтөр иши боюнча депутаттык комиссия түзүп ошону иликтегенсиз. Анан ушул студияда айткансызчы, негизи ошол легендарлуу парламенттин тарашына да ушунун бирден бир себеби бар деп. Чынбы? Ошондой болгон да. Себеби мындай болгон. Мына жазында мен атайын чыгып жогорку кеңешке бизге менде болгон маалыматтын неринде сунуш кылдым. Ушундай депутаттык комиссия түзүлсүн деп. Кайсы жылдары бул? Ошол 93-жылы март айы ушундай болуш керек эле. Анан анда Шеримкулов спикер, ал добушко койбой туруп алды. А мен да түшпөй туруп алдым, өжөлөнүп. Трибунада турам, бир 40-50 мүнөт туруп калдык. Акаев аркасында отурат. Ал тигинден жалтактап атат окшойт да Шеримкулов. Анан Кудай жалгабанан мен дагы түшпөй туруп алдым. Анда сизди азыр маселе коем, өзүңүздү тиги кызматтан кетиш жөнүндө голосование коем деп. Ошентип туруп алдым мен Шеримкуловду. Анан кийин жерде тиги отурган депутаттар мынтип полду тепкилей баштады. Ошондон кийин анан Шеримкулов мажбур болду тиги добушка койгонго. Ошондо добушка коюп 240 депутат мени колдоду ошондо. Ошону менен анан мен өзүм сунуш кылдым, 5 кишини комиссияга киргиздим. Ошондо мына байкуш азыр өтүп кетти, Шергази Асанбаевич Мамбетов деген профессор, доктор, мурун ректор болчу тиги политехник институтта. Анан Усуп Алиев ошол кезекте депутат болчу, илгерки ада өлүп калбады. Андан кийин дагы өзүмдү анан ошентип анан 5 киши кирдик. Анан 5 киши негизинен изилдедик. Баш аягы депутаттар сунуш кылып, ondan ашык депутаттар комиссияга кирген, бирок негизи ошо бешөөбүз иштедик. Изилдеп бүт баарын ошондо биринчи эмненин негизинде түзгөн. Акаев түздөн түз Акаевдин эмеси менен көрсөтмөсү менен 2 тонна алтын урдалган Кыргызстан. Аны Швейцарияга алып афинаж кылышкан. Анан ошол жакта бир банкка салып койгон, ал Кыргызстан үчүн иштетпей аны. Мына ошонун негизинде комиссия түзүп, анан ошондо биз комиссия бүт Кыргызстандагы алтындын келечеги кандай болуш керек ошону изилдедик да. Анан ошону изилдеп баарын бүтүп анан ошондо Кумтөр как раз тиги бир иштейин дегенде алып келип ошо Кумтөр жөнүндө тиги контракт түзүлүп аткан. Кумтөрдү алып барып уже биринчи баягы эмесин Чыңгышевка алып барып кол койдурушуп биринчи Чыңгышев тиги күлгөнбүз. Чыңгышев ошондо колхозный 16 деген адрести жазып койгон. Аякта жашабасы өмүр бою болбосо эмне үчүн аны көргөзөт деп. Мына ошондой болуп анан кийин тиги биринчи вариант ошентип атканда биз тиги ошондо жазылган да тиги прибыль бөлүнөт. Биз прибыль бөлүнгөнгө ошондо каршы чыкканбыз. Каршы чыгып только алтын бөлүнсүн дегенбиз ошондо. Себеби прибыльди алы ойнотуп атпайбы, мына көрүнүп атпайбы азыр ойнотуп аткандары тиги. Анан ошондо анан жанагы эмеден бери алып келип тиги булар тиги Канададан, анан башка өлкөлөрдөн тамак алып келип жеп атышпады. Ошону анан
ошондо мына прибыль бөлүнгөн ошондо болуп атат да. Биз ошон үчүн алтын бөлүүбүз деп. Кесиби Канададан алып келген тамактар канчалык кымбат? Самолет менен алып келип атат. Жөлөмүндө алып келген жок да. Анын баары тең ошол неме. Ошонун баары ошонун стоимостуна кирип атат да. Анан ошон үчүн жанагынтип анан улам ойнотуп отуруп ушу Акаевдин заманында 33%ке чейин түшүрбөдүбү. Анан ошол 31 ошонун баары ошол Акаевдин кылганы да. Акаев жана Танаевка кылды, калган башка премьер-министрлер кылдырды. Ошон үчүн жана Ибраимов деген дагы премьер-министр өлүп калды. Ошондойлордун баарын жасатты да. Жана Кудайбергенов дегенге бүт баарын кол койдурду ошондой. Бул чисти баары Акаевдин жууликтиги да. Мына ошон үчүн Акаевге жоопко тартылыш керек да. Бул тайраңдабаш керек да. Баарын кылган кыргызды сыска отургузган үчүн. Сиз ушундай маалыматтарды айтып эле келесиз да. Анан кумтөрдү ошондо биз апрелде карап, анан кумтөрдү тиги парламентте чечим чыгартайын деп атканбыз да, чыгарталык деп атканбыз. Кумтөрдү тиги жанагындай контрактка каршы болбосун деген. Анан ошон үчүн анан Акаев ошол кезекте полигондарный парламентте тиги Ошто самолет 3 саат отурупту депутаттарды учурбай. Ошонун чейинге барды да Акаев. Анан ошон үчүн кворум болбой калды. Кворум болбойт. Ошондо бир депутат ошол жактан атайын бир башка жол менен келип, анан ошо айтып бербеди бизге. Мына ошон үчүн тиги кворум анан ошонто анан жана таркатканга алып барды да. Бул да Акаевдин жууликтиги да. Мына кумтөрдү жанагынтип жууликтик жолбош өткөзүш үчүн эмне гана кылган жок. Мына ошондо парламентти таркаттыбы ошол кезекте. Конституцияны өзгөрттү. Эки бала. Мына ушунун баары мамлекеттик төңкөрүш кылды да. Чындыгында. Ошонун баарын ошон үчүн да жоопко тартыш керек. Бүт ошол тиги конституцияны бускан үчүн жанагынтип парламентти таркатыш үчүн да жоопко тартылыш керек да. Бул жалаң эле кумтөр үчүн бүт баары ошонун баары кылмыш да. Ошол кылмыштын баарын тиги тайраңдатып анан кеткени кыжырыбыз келип атат чындыгында. Эгерде ошол учурда легендарлуу парламент ушул процессти токтотуп калса, мамлекетке иштесин десе, азыр башка бир заман болмок. Башка заман эгерде элестетип көрсө. Туура. Ошондо Акаев кетиш керек болот анда. Ошондо эгер биздин эл эмбай мындайды көргөн эмес да, жөнөкөй да, түшүнгөн жок да эл. Болбосо эл деген мындайда сразу кууп чыгыш керек болчу да. Ошон үчүн биз бирок ал учурда эл мынчалык саясатташкан эмес эле, маалымат кенен эмес. Ошондой анан маалыматтын баарын Акаев жаап атты да. Жаап атты. Телевизордон бизди даже биз тиги Чыңгышев менен соттошконго чейин барганбыз да. Ошондо. Бирок эми ошондо де маалымат каражатынан элге жеткиликтүү болгону бул бир эле КТР болчу да, бирок КТР болсо Акаевдин айтканын гана жазып атты. Башка эчтеке кылган жок да. КТР деген өмүр бою ошондой иштеп келет эми. Жана президенттердин айтканын гана. Сиз ушундай маалыматтарды айтып эле келесиз да, анан кийин сиз өзүңүз ушул биздин студиябыздан дагы айттыңыз эле. Эгерде мени УКМК чакырса, мен бардык жактан көрсөтмө берүүгө даярмын деп. Негизи сиз азыр деле даярсыз да, чынбы? Дайым даярбыз. Анан биринчи, бул экинчи биз ошондо отчет кылып брошюра жазганбыз да. Ошо брошюраны бердик биз УКМКга. Келип алышты бизден баарын. Анан эми алар эми баягы тымызын тергөө жүргүзүп атат да. Анан эмне кандай деңгээлде экенин айтпайт, билбейбиз. Мисалы биз менен мындай бир тыгыз иш кылса анда билет элек. Эч кандай биз менен иш кылган жок. Ошон үчүн билбейбиз. УКМК кайсы деңгээлде кандай направлениеде жүрүп атат. Анан ошо Акаевдин келип кеткенден анан барып алып кыйратып интервью берди. Мен дейт орустардын президентинин жардамы менен бардым деп. Эле биз эгемендүү өлкөбүзбү же ошо орустардын президентине кызмат кылабызбы деп. Мен ошого кыжырым келип атат. Эми Аскар Акаевич келип кетти. Мынакей кумтөр иши боюнча да ийгиликтөөлөр жүрүп атат. Балким ошол Аскар Акаевичтин берген кандайдыр бир көрсөтмөлөр дагы бул иште жардам береттир деп туралы. Жок, мен күнөөм бар. Менден буга чоң күнөөм бар. Ал эч кандай жардам бербейт. Ал өзүн коргоп атат. Ошол жерде жанагы журналисттер аябай интервью алды го, өзүн коргоп атты го. Өзүн коргоп атты. Акылбек Жапаров деле айтпады эле, эң башында ушул тиги каймагын Аскар Акаевич калпыган деп. Туура айткан. Туура айткан ошону. Рамазан байке, мындай да ошол Россияда бүгүнкү күндө биздин ушул Орто Азиядан барган, анан биздин дагы мигранттарга мындай көзөмөл күчөп атат. Ошондой эле текшерүүлөр күчөдү, мынакей виза кирсин деп атат. Негизи биздин мындай да бул багытта иштерибизге сиз кандай баа бересиз? Анткени мына адам укуктары боюнча сиз бир топ жылдар иштедиңиз, ушундай комитеттин башында турдуңуз, эл аралык мамилелерде жүрдүңүз, чынбы?
Анан ушул биздин тышкы мигранттарыбыздын Россиядагы, Москвадагы абалы мындай күндөн күнгө убакыт өткөн сайын начарлай атат да. А мында ким иш алып барыш керек негизи? Мен бул маселени да 30 жылдан бери изилдеп жүрөм да. Ошо жалпы эле адам укугун дүйнө жүзүндө, анан ошонун ичинде биздин кыргыздардын Россиядагы бөлөк өлкөлөрдө акыбалы тууралуу. Мына кыргыздардын эң укугу көп, аябай начар жер бул Россия. 30 жылдан бери канча кыргыз ошол жерден сабап өлтүрүп коюп атат, бычактап өлтүрүп коюп атат. Жана башка укуктары бузулуп атат. Жөн жерден камап атат. Анын баарын укугун Кыргыздын мамлекети коргош керек да. Ал корголгон жок. Кыргыздын мамлекети коргон жок, бир да Кыргыздын. Кээ бирде жана Орусиядагы элчиликтин кызматкерлери барып, тиги изучать кылып коймуш болот. Мындай мамлекеттик деңгээлде эч кандай коргоо болгон жок. Мисалы, мамлекеттик деңгээлде ошонун баарын Кандай иштер болуш керек анда? Андай болуш үчүн, мисалы, бүт Россиядагы мигранттардын укуктарынын бузулушу, бузулбашы тууралуу баары изилдениш керек. Отчет жазылыш керек ошол жөнүндө. Отчет жазылып, анан Россиянын өкмөтүнө жибериш керек. Ким жасаш керек? Ошону тышкы иштер министрлиги жасаш керек. Жанагы тиги алар андай ишти жасаган жок эч ким. Эч кандай иш жасаган жок. Жөн эле мына баягы бир эле мисал. Бул жерде бир баланы бир тиги кыргыз жигит орусту жана калькулятор менен уруп жүргөн экен. Эми ошого чуркап барып камап коюшту. Ошол камай турган ишпи? Жазаласын аны. Бирок ошончолук деңгээлде уголовный иш болгон жок да. Бирок чуркап барып камашты тим эле жанталашып. Ал туура эмес деп эсептейм мен мисалы. Анан ошол үчүн тим эле чыкпаган киши чыкты. Тиги Лавров менен башка министрдин иностранный дел Москалькова дегени, анан тиги Жириновский чырылдап атышат келип. Гезиттерге чыгарышты. Башка нерселердин баарын жазышты, кыргыздарды ушундай жаманатты кылып. Ошолорго эмче жооп бербейт? Ошончолук деңгээлде ошондой кылмыш болду ошол. Бир эле ошондой иш үчүн. Это кадры с камер видеонаблюдения. Торговый центр в Бишкеке. Пьяный мужчина берет калькулятор, замахивается и швыряет в девушку. Попадает в висок. Посетителя взбесило то, что сотрудница не знает кыргызского языка и общается с ним на русском. Видео попало в сеть 2 недели назад, а сегодня дебошира задержали. Сейчас он находится в СИЗО. Возбуждено дело по статье хулиганства. Пьяная выходка стала причиной международных разбирательств. Реакция российской стороны последовала незамедлительно, ведь русский язык является в республике официальным. МВД запретило хулигану въезд в Россию на 10 лет, а Сергей Лавров призвал оперативно реагировать на бытовой национализм по отношению к русским. Ал эми ошол убакта эки кыргызды өлтүрүп койду аяктан. Өлтүрүп койду, биздин тышкы иштер министрлик жанагы министрдин оозунан чыгып да койгон жок. Казакбаев Руслан. Ооба, Казакбаев Руслан деген. Ошол жасаган ишпи? Эмче Лавров чуркап чыгат, а эмче Казакбаев чыкпайт. Андай ишти Казакбаевда андай үчүн жооп бериш керек мисалы. Жок, жооп бербейт, унчукпай отурушат. Анысы аз келгенсип тиги биздин президентибиз Тажикстанга барганда ошол чек ара жөнүндө маселе көтөрдү эле. Маселе көтөрүп, ошону айтса, орустар алжаган тиги сөздөр менен гезиттерине жаздырып атат. Ал жөнүндө да эмче тышкы иштер, даже президентти коргошпойт да бу тышкы иштер министрлик. Эмче ал боюнча тиги бир билдирүү же бир эме жасап койбойт. Эмче бир кат жөнөтпөйт. Ошончолук тиги деңгээлде президентти даже жактап койгонго жарабайт. Андай тышкы иштер министри керекпи бизге, керек эмеспи? Мен таң калып атам да. Ал эми мына 30 жылдан бери миңдеген кыргыздар жабыркады да. Мисалы, жанагы эмгектенип аткан кыздар стройкада, жана техника безопасность деген болот го. Ал колдонбойт. Мына жакында эле эки кыргыз тиги стройкадан түшүп өлүп калды. Мына ошондой 30 жылдан бери санасаң миңдеген, 100 миңдеген чыгат фактылар. Ошонун баары отчет жазылыш керек. Мисалы, азыр мына 2 жылдан бери жанагы пандемияга байланыштуу ОБСнын жыл сайын адам укугу чогулушу болбой калды. Ошондон мурун чогулуштарды да көтөрүп чыгыш керек болчу. Ошондой чогулуштарда айтылыш керек болчу мына мындай. Жок, айтпайт, коркот. Эмне десе орустардан коркобуз деп.
Коркпош керек да. Мына биз эгемендүү өлкөбүз да. Кичинекей өлкөнүн укугу чоң болот эгер мындай жакшылап иш кылса чоң өлкөгө караганда. Орустарда андан көп күнөөлөр болсо болот. Мына орус менен дос эле бололук, бирок укугубузду сакташыбыз керек. Анткесе унчукпай коюп бул кийинки ушундай немелерге жол ачып атпайбы? Ошондой болот. Анан баары ошентип унчукпай отурушпайбы? Бийликте отургандар ушуну көзөмөлгө алыш керек. Мына президентибиз ушул маселени дагы мына коюш керек. Мына казакпай эмне бу? Отурасың сен да айтпайбы, сураш керек да. Ал сура албайт. Ошон үчүн ал унчукпай отурат келип, кыйратып койгонсуң. Эчтекени кыйраткан жок да. Жоопко тартылыш керек мен үчүн. Мен деп эсептейм. Кыргызстандын ар бир жаранында Россияда анан жалаң эле Россия менен иш кылбаш керек. Башка дүйнөдө да өлкөлөр бар. Мигранттар дүйнө жүзүндө да негизи. Дүйнө жүзүндө. Бирок ошо тышкы иштер министрлиги ошолорду карап, ошолордун мисалы үчүн бизде ошол Москвада эң чоң биздин элчилик бар. Анан биздин консулдуктар бар аймактарда, чынбы? Ошолор ошонун баарын жүргүзүш керек, мониторинг кылыш керек. Ошонун баарын киргизиш керек, жанагындай отчет тигүүлөргө. Киргизип анан сунуш көргөзүш керек. Мыналар монда болбосун деп талап кылыш керек да. Как эгемендүү өлкө катары. Полицейские, как правило, избивают тех, кто активно, но не очень грамотно защищает свои права. Когда полицейскому говорят, ты не имеешь права со мной так поступать, полицейскому не приходит ничего умнее, чем ударить человека. Причем ударить как можно сильнее и демонстративнее, и так, чтобы у него, допустим, кровь хлынула, потому что очень любят, например, ломать носы. Эгерде ошол биздин мигранттар мынакей депортацияда болуп атат да, депортациядан пачкалап болуп атат. Мушташып кетсе эле депортация болуп атат. А биз деген азыр ошол мигранттарыбыз биздин экономикабызга канча салым кошуп атат. Элибиз өзүн өзү багып атат. Ошолордун иш таппай, мисалы үчүн депортация болуп же бул жакка келип калса, бизде кыйын эле акыбал түзүлөт да, чынбы? Кыйын акыбал түзүлөт. Анан ошого биздики да көнүп алды да. Ошол жака барып иштеп, анан акча жиберип, Кыргыздын экономикасына салым кошкон. Андай кылбаш керек да. Ал үчүн салым кошуп атабы, демек бийлик дагы жок, ошону биринчиден мына өзүн президент айтты го, бул маселелерди чечебиз деп. Эми көрөбүз го, өзүбүздүн өлкөдөн иш табабыз деп. Мына ошолор чечилиш керек да. Экономика өсүш үчүн мына ар түрлүү кыргыздар, мисалы кумтөр чын иштегенде кыргыздар иштебей койсо деле болмок. Баарын бөлүп берип бактырса болмок жана Сауд Арабия. Бирок андай болбой калды. Мына Акаев жанагынтип жок кылды, жеди ишти баарын. А бирок эгер кумторду туура иштеткенде, андан башка да көп байлыктар, кем байлыктар бар. Ошонун баарын кыргызга керек болсо келикте бөлүп бериш керек. Мына сандыкта жанагы алюминий, андан башка көп перспектива, ошонун баарын ошол кумторго, центрага берип койгондо, ошонун баарын судьбасы чечилиш керек да. Ошонун баары элге иштей турган болуш керек да. Мына бир жагынан ошентип кумтор ошентип атат, экинчи жагынан Кытай ташып кетип атат, жана майда чүйдө кендердин баарын. Мына ошонун баарын жөнгө коюш керек да келечекте. Жаштарыбыздын албетте ушул өз өлкөсүндө келечегине бүдөмүк ушундай абал жаралып, бул мынакей азыр алдындай көрө караганда биздин жаштарыбыз үмүтү деген үзүлүп атат да, чынбы? Анткени жумуш орун жок, кантип тиги мисалы үчүн үй бүлө курса, аны кантип багат, өзүнүн максаттарына кантип жетет биздин жаштарыбыз. Ошондон улам биздин жаштарыбыз мынакей бүт эле мигрант. Анан биздин мамлекетте ой байкуштар 10-чүнү бүтүп алып жөнөтүп түшөт экен ошол жака. Эми ошо өзүнүн укугун билбейт, эчтеке билбейт. Ошон үчүн мына тиги мамлекет мына 1-класстан тартып өзүнүн укугун үйрөнүш керек, билген. Ошондой сабак болуш керек, мисалы мектептерде. Өзүнүн укугун жактай билген, кандай жол менен тиги мигранттын укугу бар. Ошонун баарын тиги үйрөтүш керек, билиш керек. Андай иш кылган жок да. Ошонун баарын ким кылыш керек? Тышкы иштер министрлиги кылыш керек, өкмөт кылыш керек. Аны кылбай атпайбы? Мына ошо. Демек сиз ушуну кыскача айтканда тышкы иштер министрлигинин бул багыттагы иши өтө эле баягы начарбы? Начар. Иш кылган жок да. Кошомат кылып атышат. Мына эптеп министр болуп алды жана Бабановдун тиги түрткүсү менен. А Бабанов болсо мына жер үйдө тиги ошо тоже орустарга жана Бажаев дагы бир темдер менен бөлүшүп алган ошо өткөзүп жүргөн. А жер үйдөн дагы Кыргызстанга пайда жок да. Рамазан байке, бизге берилген да убакыт соңуна келип жетти. Албетте эми ушул
мигранттар өздөрүнүн оокатын өздөрү кылып, ошол сиз айткандай 11-ди бүтүп мектептен чыгып эле ошол жака канча ошо миңдеп түз эле атат. кетишет экен бар. Түз эле бар. Анан Эптеп карыз калып. ушундай абалда аларды коргой турган тарап болбосо, мамлекетте ошондой коргой турган биздин министрлик иш алып барбаса, бул албетте өтө өкүнүчтүү жана начар да. Бул бир отчет чыккан жок да ошо 30 жылда. Бир отчет чыккан жок ошо Кыргызстандын акыбалы жөнүндө. Анда сизге ошо бизге убакыт бөлгөнүңүз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы бир жолу ишиңизге ийгилик, өзүңүзгө ден соолук каалайбыз. Рахмат сизге. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер кезектеги талкуу программасын көрдүңүздөр. Биз бүгүн Кумтөр иши боюнча маселени жана ошондой эле Москвадагы жана дүйнөдөгү мигранттар туурасында кеп кылдык. Ал эми биздин бүгүнкү студиябыздын коногу легендарлуу парламенттин депутаты, Адам укугун коргоо комитетинин түзүүчүсү Рамазан Дырылдаев мырза болду. Анда кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.